Ne oldu? Kanisa gelip görüp Keçe görüp gelip жазып кеткен. Ертең жер кымдаса түшүп калса, инфекция болуп, ертең уалып çıkışa çıksa dağın жаман. 60'dan aşık. 60'dan aşık etip kafası. Tüdü uşul. Başka ilacı yok buydu. Ökmet tarafından berilip turgan jardamdardын bardığını kontrol Kanisa gelip karabata. Майсудан балдар келди, салт балдар келишти. 4-майда катталган сел кырсыгынан жабыр тарткан Барпы Атабек Файл өкмөтүнүн тургундарынан жогорку кеңештин депутаты Айбек Маткеримов кабар алды. Bu үйлөргө кирип отурсак кандай болот? Кир ичини көркөм. Сузак районунун Атабек Файл өкмөтүнүн тургуну Кимсанай Бектемирова 4-майдагы селден жабыр тарткан. Үйүн суу каптап, мал сарайы кулап түшкөн. Тургун турак жайын эми гана оңдоп түзөөдөн өткөргөндүгүн айтып, мындан ары кайра оңдоого чамасы жетпей турганын билдирди. Бизге жардам керек да. 98-жылы дагы баскан. Ondan кийин бир басты, муну огороддорду эле баскан. Дайым келип ушинтип басып турат да. Анан кийин эми ар жылы эле биз курулуш куруп, мына ошол жерде 40 жылдык өмүрүбүз өттү, ушу курулуш менен өтүп кетти. Эми биз дагы өзүбүз үчүн жашашыбыз керек да, же ушу курулуш куруп жүрүп өтүп кетпейбиз. Барпы айылынын тургуну Эргеш Раев үйү жараксыз абалга кептелген. Мындан улам мамлекет тарабынан жардамдар берилсе, үйлөрдү калыбына келтирмекпиз дешет. Бул үйдү эми бузбаса болбойт. Бузуш керек, атагүлгө күнүсү калсайын сасып жыттырат, полу бузуп башкалар оңдолот да. Азыр кайерде жашап атасыз сиз? Азыр оны үйүмдө жашадым мен, чоң үйүмдө. Мурун бердилер. Аталган айылдарда учурда тазалоо иштери жүрүп жатат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери турак үйлөрдө королорду ошол эле учурда бузулган көчөлөрдү калыбына келтирүү боюнча жумуштарды аткарып жатышат. 902 үйдүн королоруна, үйлөрүнө кирген, анын ичинен 410 үйдүн ичине, подвалдарына кирген. Ошолордун ичинен бүгүнкү күнү 44 үй калды. Бүгүн 9-май күнү 44 үйдүн сыртын техникалык иш менен, ошондой эле иштерин да Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустун башкармалыгы тарабынан жүргүзүлүп атат. Бүгүнкү күнү 60 кызматкер тартылды. Мындан сырткары жарандык коргоонун кызматтарынан да кызматтар тартылып, ошондой эле Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен 32 техника тартылган. Бул ар түрдүү техникалар. Табият кырсыгынан жабыркагандардан кабар алган эл өкүлү Айбек Маткеримов селдин кесепеттерин жоюуга болгон күч аракеттер жумшаларын билдирди. Бүгүн жергебизге келерим менен үйгө дагы барбай туура азыр ушул жактан келип өз көзүм менен көрүп, бүгүнкү күндө ушул табигаттын кырсыгынан жапа чеккен биздин жарандарыбыздар менен жолугуп, жана ал жактагы жүрүп жаткан иштер менен таанышып чыктым. Мына чындыгында мына бүгүн элдер менен дагы баарлаштыңыздар, өзүңүздөр дагы көрдүңүздөр. Мамлекет тарабынан тиешелүү деңгээлде бүгүн ошол тазалоо иштери жүрүп жаттыр. Жетиштүү техникалар, президент баш болуп, өкмөт башчылар, депутаттар баарыбыз ушул табигат кырсыгынан жапа чеккендерге баарыбыз жапа турмак жардам берели деген ниетибиз. Алынган маалымат боюнча сел суусу 870 үйдү каптаган. Анын ичинен 16 турак жай авариялык абалга кептелди. Мындан сырткары мал жандыктар, үй канаттууларды суу агызган. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.